Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Ошондо сиз биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Видеолорубуз жакса лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Бишкекте төрөлгөн ичемге Садыр Нуркожо Жапар деп ысым коюшту. 29-октябрда Бишкек шаарында төрөлгөн ичемге Садыр Жапар Нуркожо деген ысымдар ыйгарылды. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, бүгүн 4-ноябрда ичемдер номер 6-төрөт үйүнөн үйгө чыгарылды. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу карыз төлөөдө 35 миллиард сом сарпташы мүмкүн. Кыргызстан буга чейин мамлекеттик карызын тейлөөгө жылына 28 миллиард сомдон ашык акча коротчу эмес. Быйыл бул көрсөткүч 35 миллиардка жетти. Келерки жылдын бюджет долбооруна караганда Кыргызстан мамлекеттик карызды тейлөөгө 35 миллиард сом сарптайт. Бул тууралуу Финансы министрлигинин сайтында көрсөтүлдү. Негизи кийим тандабайм. Мага жарашыктуу болсо болду, анан өзүмө чак болсо болду, кийип кете берем. Кийимдерди өзү негизи келинчегим алып келип берет. Эми ал кийимдерди баягы жакын туугандарың, досторуң алып келип берген кийимдер болчу. Мына башыңды куттуктаганыбыз депчи. Анын баасын деле сурабайсың да. Бирок мен азыр бүгүнкү күнгө чейин деле билбейм, ошого кызыгып көрбөдүм өзүм делечи. Анан кантип албай коесуң мисалы. Мисалы мына камчы досум бир куртка алып келип берди. Анын деле баасын сураган жокмун. Балким аны эртең кийип чыксам, аны деле сындашы мүмкүн. Мекенчилдер Москвадан чогулуп, ушу Питерден, ушу Казаньдан ушинтип чогулуп туруп, кийим алып берип жибериптир алар деле. Мына бизден ушу башың уттуктаганыбыз болсун деп, эми ар түрлүү кийимдер келди достордон, туугандардан.